Урматтуу Токтогул шаарынын тургундары, урматтуу коноктор жана футбол күйөрмандары. Бүгүн биз тарыхый күндүн күрөсү болуп турабыз. Тоолордун курчоосунда жайгашкан Токтогул шаарында жаңыдан жаралган бул заманбап стадион өлкөбүздүн туура жолдо бекем кадам менен өнүгүп жаткандыгынын айкын далили болуп турат. Бул курулуш мамлекетибиздин күчүн, элибиздин биримдигин жана спортко болгон берилүүсүн даразалайт. 1980-жылы курулуп, узак жылдар бою Токтогулдун башкы спорттук жайы болгон эски стадион өз кызматын татыктуу өтөдү. Бирок убакыт өтүп, ал заман талабына жооп бербей калган эле. Өткөн жылы өлкө президенти Садырбожоев Жапаровдун тапшырмасы менен Токтогул шаарына иш сапары менен келгенде стадиондун абалы менен таанышып, аны толук жаңыртуу чечимин кабыл алгам. Мына эми кыска убакытта жаңыдан курулуп, бүгүнкү күнү жаркырап турган бул арена ар бирибиз үчүн чоң сыйлык. Бул долбоордун ишке ашышын колдоп, өз салымын кошкон өлкө президенти баштаган мамлекеттик жетекчилигине жана демөөрчүлөргө ыраазычылыгымды билдирем. Жаңы стадион Токтогулдун жаштарына чоң шыктануу берет. Бул жерде спорт менен машыккан жаштар ден соолугун чыңдап, эрктүүлүгүн үйрөнүп, мекенчилдик рухта тарбияланат. Бул жерде шаар жана облус тургундары мелдештерди аркылуу маданий иш-чараларды өткөрүү үчүн да чогулушат. Эң башкысы, бул арена спорттук каймаштар менен гана чектелбестен, биримдиктин жана ынтымактын чордолу болот деп ишенем. Бул стадион эми шаар тургундары үчүн өз кызматын кылып, аймакта спортту өнүктүрүүгө чоң салымын кошот. Чыныгы футбол сүйүүчүлөрдүн күчү жана аракети менен 2010-жылдан бери Токтогул шаарынын намысын өлкөнүн футбол чемпионаттарында коргоп келе жаткан Токтогул футбол клубу өз үй аренасына бүгүн ээ болду. Эми жергиликтүү күйөрмандар өз клубунун оюндарын сыймыктануу менен көрө алышат. Буга чейин өлкөнүн башкы чемпионаты премьер-лигада ойногон клубдар үчүн стадиондор ачылып жатса, эми бул мүмкүнчүлүк улуттук лиганын клубдарына да жетти. Урматтуу мекендештер, биздин күчүбүз биримдикте, биздин келечегибиз жаштарда. Бул стадион спорт аркылуу улутубузду чыңдоого, достукту бекемдөөгө жана Кыргызстаныбыздын кадыр-баркын көтөрүүгө кызмат кылсын. Мекенге берилгендик менен ойной турган футболчулар ушул жерден өсүп чыгып, кыргыз футболунун даңкын дүйнөгө таанытарына ишеним чоң. Жаңы стадионубуз кут болсун! Токтогул шаарынын жана Токтогул районунун тургундары, футбол күйөрмандары, мен сиздердин алдыңыздарга бир-эки өзүмдүн оюмду айтып кетейин деп чечтим. Себеби дегенде биз бир эле футболду карап, же болбосо бир эле стадион үчүн келбестен, Токтогул районунун бардык кемчиликтүү проблемаларын да карап чыгуу үчүн урматтуу президентибиз тапшырмасы менен келгенмин. Бүгүн биз жергиликтүү жетекчилер менен бирге Токтогул районуна кыдырып чыктык. Бул жерде бир нече проблемалар өзүбүзгө белгилеп алдык жана аларды биз аткарабыз деген ойдомун. Биринчиден, Токтогул районуна жаңы больница салабыз. Токтогул районуна жаш ооруп калган биздин жаш балдарыбызды дарылоочу реабилитациялык борборду курабыз. Ол жерде Таласпай микрорайон деп коет экенсиздер. Ошол жерде жер дагы даяр экен, баары даяр экен, бирок 2019-жылдан бери курулбай келе жаткан бир мектеп бар экен. Ошол жерге 750 орунду баардык шарттары менен чоң мектеп салып берет. Маселе бул Токтогул шаарынын ичин толук бойдон бардык көчөлөрүн асфальт кылып берет. Ошол эле
жанагы мектептин жанына, жанагы 750 орунлуу мектептин жанына чоң 150 орунлуу бала бакчасына кошуп берүү керек. Шулардын бардыгын бүгүнкү жасалып аткан жумуштар мамлекетибиздин ар бир районунда жасалган жумуштарга өзүнүн көз багымын салып, бардыгыбызга тапшырманы берип турган урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин бүгүнкү биздин алдыбызга койгон талаптарынын негизи ушул. Биз жер-жерлердеги жашаган адамдарыбыздын бардыгына шарттар түзүп берүүгө милдеттүүбүз. Ошондуктан мен ойлормун, сиздердин дагы ушу Токтогул районуна биз бөлүнбөстөн, биз башкабыз деп эстен, Совсем башка демейби? башкачабыз деп эстен, баарыбыз биримдикте Жалал Абад облусунда жакшылап өнүктүрөлү. Рахмат баарыңызга. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, жаш футболчуларга топту узатууга сизди чакырабыз. Ана кол чабып коштоп турабыз. Токтогул элинин атынан ачыбызга, Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке ыраазычылык билдиребиз. Бул топту узатуу кыргыз футболунун жаркын келечегинин белгиси. Дал ушул стадиондо тарбияланган келечек муундун өкүлдөрү жеке жалпы журтубуздун бүтүндөй Кыргызстаныбыздын сыймыл болот деп ишенебиз.